Гүлбаевдин өчүн Улан Ниязбеков алабы. 30 жыл бою алмаштырылгыс кадрга айлангандар кайрадан төңкөрүш жасоо амалдарын издеп жатышабы. Матраимов жакында келип байлык бийликтерин жандандырабы. Жакында Ташиевдин ордуна балким Ниязбеков келип калышы мүмкүнбү? Ушул суроолорго жооп издейбиз. Бүгүн биз 1 жыл мурун унутулган иштерди, ошолорду уюштурган эркулдарды жана артындагы кара күчтөрдү аныктай алдык десем эч жаңылышпайм. Башынан баштасак, 2021 жылы Садыр Жапаров жаңы президент болуп келди. 2022 жылы айтылуу кулак Улан Ниязбеков Айгүл Жапаровага куда болуп келечегин элестетип жаткан учуру. 22 жылы 22 январда Ниязбеков Матраимов Гөлбаев менен бирге жүргөн кара күчтөрдүн заказын аткарып жатып, оюна бир амбиция жаратып алган. Ал бир ок менен эки коен атам деген. Алар бизге чабуулун, аңдуу тыңдоолорун 21 жылы декабрь айында эле жасап башташкан. Ошондо алар биздеги иштеген кыздан коркутуп, үркүтүп, качан кандай иликтөө чыгат деп сурап жүрүшкөн. Көрсө, булар Ташиев тууралуу иликтөө качан чыгат деп күтүп жүрүшкөн экен. Ташиев тууралуу иликтөө чыгарым менен 2 күн өтпөй 22 январда бизге атайын уюштурулган маски шоусун уюштурушкан. Анан Болот Темиров менен Болот Назаровго алардын чөнтөктөрүнө белгисиз заттарды салып подстава кылышкан. Андан соң чочуп кеткен Ташиев Болот Темиров менен Назаровду Темир Назаров менен адаштыртып, тааныбайм, бурбулятор деп конференция уюштурган. Булар болсо бизди чабыштырып, кагыштырып коюп, өз максаттарынын механизмдерин ийгиликтүү ишке ашырып жатышкан. Ошондо дагы дал акыркы күндөрдөгүдөй видео жарыялап, ушактарды чыгарышкан. Өздөрү түзгөн тузакка өздөрү түштү. Бизге келип арманын айткан жабырлануучу ишкерлерге дагы дал бизге колдонгон шаблонду колдонушкан. Улан Ниязбеков жана 10% кайманаты бар чекене бойлуу Акылбек Жапаров элге берген трансформаторун кайра чыгарып кетип шерменде болгон Надира Нарматова канча бийлик алмашса дагы уйгактай болуп кайра пайда боло беришет. Элдин кыжырын да келтирип бүтүштү. Мына ушулар Ниязбеков менен биргеликте бизден өч алуунун амалын ишке ашырышып, жасалма аскердик күбөлүгү бар генералды экинчи адамга айлантуу амалын аракеттерин издеп жүрүшөт. Азыркы тапта Ниязбеков бизде каралаган видеолорду ар кайсы жетим жүгүрүктөрүнө жасатып, өзүнүн жомогуна өзү ишенип, маашырланып отурат. Анан да атайын Надира Нарматованы арыз жаздыртып, суракка чакыртканы дени карды соо адамга деле билинип турат. Ниязбеков тууралуу иликтөө чыкканда өзүнүн балит иштерин коомчулук билип калбасын деп биздин чыккан видеолорду атайын хакер жалдап өчүртүү менен алек болууда 2 күндөн бери. Ниязбеков милицияны оңдоо менен алектенбей, өзү жөнүндөгү иликтөөлөрдү элге көрсөткүсү келбей убара чегүүдө. Жакында Кримтөбөл камчы Гөлбаев өлгөндөн кийин бизге ар кайсы адамдар аркылуу түркүн түстүү маалыматтарды дагы айтырып жаткан ушул Ниязбеков болгон. Гөлбаев өлтүрүлгөндөн кийин дух алып алган Кайран Ташиев эми Болот Темировду жердин 7 катмарынан да таап бир жансыл кылла деп айткан. Мына ушундай түшүмөл ойлордон кийин мунун артында ким турарын бачым эле иликтедик. Көрсө, 10% Акылбек Жапаров, тууга өчү бар Бакиевдин сүйүктүү шакирти, Бакиевдер, Кылмурат Нурлан Шакиев менен мыйзамдарды ар кайсы жерден көчүрүп жазган Надира Нарматова, өз энесинин туулган күнүн унутуп, Гөлбаевдин апасынын туулган күнүндө жүргөндөр, анан баякы телефон тыңшап, ар кимдин төшөк оюнунан кумар алып, видео тарттырган Ниязбеков мына ошол болгон. Баса, Болот Темировдон кутулууну Райым миллион эңсеп криминал Гөлбаевдин балдарына 2019 жылы эле салаткан. Мындай кара санатай иштердин бардыгын Ниязбеков деген эрен кудасынын кандосу Ташиевге оодарып жүргөн. Ниязбеков ар кимдин телефонун тыңшап, интрига уюштуруп келсем эле акылдуумун деп ойлойт окшобойбу? Өзүнөн дагы акыл парасаты бийик адамдар бар экенин бул чунак кайдан билсин? Акыры өзү чалган иш балдасы билинип,
Өткөдүн боткодон чыга албай турган чагы. Мына ушул күнгө дейин Ниязбеков акырындап, жайлап, абайлап өз максатына аттанып келаткан учур.